Бул дүйшөмбү соттор чуусу менен башталды. Тагырага чуунун башы өткөн жума күнү эле чыккан. Финансы министрлиги тараткан маалыматка караганда, 2021 жылы соттордун айлыгы 81 миңден 160 миң сомго чейин көтөрүлүптүр. Муну укканда кыргыз интернеттин градусу дагы, айрымдардын давлениясы дагы көтөрүлдү. Анан ошол эле Минфиндин маалыматын алып салыштырып көрөлү. 160 миң деген аскер кызматкеринин, анын ичинде мекен чегин кайтарган чегарачынын жарым жылдык, ал эми врачтын 1 жылдык айлыгы экен. Мугалимдерди айтпай эле коелу. Бирок жогорку сот Минфиндин айлык тууралуу айтканына моюн сунган жок. Койсоңорчу, соттордун айлыгы инстанциясына жараша. Тагырагы райондук, шаардык, облустук, жогорку сотко чейинкилер 40 миңден 51 миңге чейин эле айлык алышат деп актанып жиберди. Алар антип оозун жыйганча эле интернетке соттордун айлыгы тууралуу документ тарап кетти. Сейчас KG деген телеграм-канал бир окурманыбыз базардан мурч алган экен. Анан эле мурч оролгон кагазды ача салса эле соттордун айлыктары жүрүптүр деп бырышкан-тырышкан кагазды жарыялады. Эми Кыргызстандын эң негизги 3 бийлик бутагынын биринин эң жогорку кызмат адамдарынын маанилүү документи калемпир мурч базарда оромол болуп кеткендигине ишениш кыйын. Биздин болжолдо аны кимдир бирөө атайын эле сүрөткө тартып, интернетке жайып ийгендей. Biz бул жөн эле ойдон чыгарылган кагаз экендигине ишенбей турабыз. Анткени мөрү же коюлган колу жок болсо дагы, анын бар документ экенин ырастаган детальдар көп. Мисалы, документтин номери, Кыргыз Республикасынын жогорку соту деген субъект экени, жогорку соттун аппарат башчысы Мамыров Эркинбек Тобокеловичтикине окшош фамилия 2021 жылдын октябрь үчүн төлөм ведомосто экени көрсөтүлгөн. Толук аты жөнү жазылган 20 киши. Алар алган акчанын суммасы да бар. Болгону табелдик номери менен банк карталарынын номерлери жашырылган. Тизмедеги сумманы сыдыра келгенде эң азы 24 миңдей, эң көбү 454 миң сом алганы көрсөтүлгөн. Баса, тизмедеги 20 кишини Google дароо эле таап берди. Алардын көбү жогорку соттун судьялары жана жетекчи кызматтарда иштеген чиновниктер болуп чыкты. Алар соттор Болотбек Ахматов, Бактыгүл Аманалиева, Нурсейит Араббаев, Дилара Арстанбаева, Нурланбек Атаназаров, Болотбек Батаралиев, Жамалкан Исакова, Бермет Карагулова, Дилбар Кульматова, Маргарита Мельникова, Абылай Мухамеджанов, Камиль Осмоналиев, Лепес Темирбеков, Качике Эсенханов, Күмүшбек Жоомартов, жогорку соттун аппаратынын кызматкери Алиева Жайнагүл, анализ жана статистика бөлүмүнүн жетекчиси Адинахан Кадырова, мыйзам менен иштөө бөлүмүнүн кызматкери Саяпиддинова Маргарита, жогорку сот алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Турганбаева Раушанай. Бул маалымат боюнча жогорку сотко байланыштык. Я могу вам сказать, что по этому поводу началось служебное расследование, и эта бумага не является настоящей такой вот, она как черновик, да, ее нельзя всерьез рассматривать. Демек, бул ушул кагазда көрсөтүлгөн маалымат жалган болуп атат да, э? Жогорку соттун... Мне надо прям так айта албайм, но я точно могу сказать, что это прям не такая уж официальная бумага, чтобы доверять ей. Бирок азыр неме башталды да, вот как это, кызматтык иликтөө. Кызыгы бул документ жарыялангандан кийин бир нече саат мурда жогорку соттун судьясы Нургүл Бакирова күтүүсүз эле өз ыктыяры менен кызматтан кетерин жарыялаган. Бакирова бул чечимин таң атпай билдиргенин анын кеңешчиси Ибрагим Нуракун уулу Facebook'a жазды. Биз аны менен байланышып комментарий алдык. Эми бул жерде ошол конституциянын жаңы нормалары боюнча төрайым дайындоонун жаңы эрежелери бар да, ошол конституциянын жаңы нормалары боюнча кетип атат да. Анан кийин негизги себеби ошол деп түшүндүрүлүп атат. Ушул жакында анан кийин соттор кеңеши, парламент анан президент тарабынан арыз каралат да. Демек өз ыктыяры менен кетип атат. Өз ыктыяры менен кетип атат. Эч кандай басым болгон жок. Жок, басым жок. Өзү ошол мен сүйлөштүм бүгүн эртең менен. Чечим кабыл алдым деди, анан кийин ошол өзүмдүн ыктыярым менен. Нургүл Бакирова Садыр Жапаров бийликке келген соң карьералык чоң секирик жасады. 2020 жылдын октябрында жогорку сот төрайымынын орун басары. Андан жарым жыл өтпөй төрайымдын өзү болгон эле. Ага чейинки жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева
коррупцияга шектелип УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан катуу касымга алынгандан кийин кызматын тапшырган болчу. Биздин булактардын маалыматына караганда, азыр бул орунга 2 талапкер даяр турушат. Алардын бири же шансы көбүрөгү бир кезде Садыр Жапаровдун адвокаты болгон Замирбек Базарбеков. Ал Жапаровдун президенттик администрациясында соттор жана прокуратура органдары менен кызматташуу бөлүмүн башкарып, 2021 жылдын июнунда Жогорку соттун судьялыгына бекитилген. Президент Жапаровдун дагы бир мурдагы адвокаты Шарапетдин Токтосуновду өткөн жылдын аягында Бишкек шаардык соттун судьялыгына дайындаган. Конституция боюнча сот президенттен жана парламенттен көз карандысыз орган. Бирок дайындалып жаткан өз киши соттор президентти укпай өз алдынча чечим чыгарат. Оппозициядагылар же көз карандысыз журналист же активисттерди адилетсиз соттоп салбайт деп ишенсе болобу? Айлык акылары эселеп көтөрүлгөн соң акыйкат иштешет деп ишенсек болобу? Пикириңизди комментарийге жазыңыз.